Элестетип көр, сенде 86.400 сом акчаң бар. Бирөө келди да сенин акчаңдан 10 сом урдап алды. Акчаны алды да дароо чуркап качып кетти. Эмне кылмаксың? Өзүңө ачууланасыңбы? Калган 86.390 сом акчаңды керек эмес деп ачууланган бойдон таштап саласыңбы? Сенден бир адам 10 сом акчаңды урдаганы үчүн күнүңдү ачууланган бойдон өткөрөсүңбү? Бул нерсе жашообузда күн сайын болуп жатат. Бизде күнүгө 86.400 сом акча эмес, бизде 86.400 секунда бар. Эмне болот? Эгер бирөө келди да сага ачууланды, жинденди, жаман мамиле кылды да сенин ачууңа тийди. Сенин 10 секундаңды урдап алды. Калган 86.390 секундаңды эмне кыласың? Канча убакыт ачууланып жүрөсүң? Болгону 10 секунда убакыт алган, болбогон бир нерсеге күндөп, айлап, кээде жылдап ачууланабыз. Болгону бир нерсе биздин көз карашыбызга туура эмес келгени үчүн ага наалып, каргап, жинденебиз. Болбогон бир нерсе үчүн, кичинекей пикир келишпестик үчүн күнүңдү бузуп алба, өзүңдү жаман нерседен алыс карма, 10 секундага маани бербе, жашооңдон рахат ал. Ар бир күн биз үчүн белек. Урматтуу досум, эгер сизде да ушундай учур катталган болсо, комментарийге жазып биз менен бөлүшүңүз. Эгер бул видео сизге пайда алып келген болсо, башкалар менен бөлүшүп, аларга да пайда алуусуна себепчи болуңуз.